Мен 2010 жылы басмакана эмес, мен басма сөз кызматында, же болбосо журналист болуп иштечүмүн. Ал убакта мен басмакана эмес, балекетте жок болчу. Карача жактан таратылган мемлекеттик үчүн менин кичинекей мини басмаканам бар. Негизги каражатты мен ошол жактан табам. Анан кийин жерлерим бар, анча-мынча жер менен алектенип бизнес кылып койгон жайларым бар. Айылда жерим бар, малым бар дегендей. Мен өзүмдүн унаамды өзүм айдайм. Келинчегим да өзүнүн унаасын өзү айдайт. Рыскелди Момбеков минген Toyota Land Cruiser 100 жол тандабасы $20,000 $25,000 тегерегинде. Футболдук аянтчаны менин үйдүн түбүндөгү 10 сотук жерди 3-4 жылдан бери ал жерге эч кандай курулуш иштери болгон эмес. Баягы талан тонуп кетип анан кийин быйыл футболдук аянтча куруп койдум. Кайсы үйүм бар экенин, качан салганымды бардыгы эле билишет. Үйүмө барып жүргөндөр, журналисттер деле билет. Мени таанып келгендердин бардыгы билишет. Качан, кайсы убакта үй салганымды, каражатты каяктан тапканымды. Жогорку окуу жайда окубай туруп эле дипломду сатып алган деп. Бул боюнча сиздин комментарийиңиз берип келесиз, бирок айрым мындай коомго жете элек окшойт. Анан айрымдар айтып атат, группалаштарын санап бере алабы деп. Мындай, менде бир эмес, бир эки-үч диплом бар. Кыргызстандагы дипломдордун учкун акционердик коомунда жазалат. Аны жакшы билесиңер. Мен ал жерде директор болгом. Анан 2-3 диплом жаза албай мен эшекте калып жүрүптүрмүн ошол жерде.